Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкармалыгы автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамга жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу жол эрежесине айыппулду жоңгурулатып жатат. Долбоордо мас абалында руль башкаргандарга 30 000 сом айып салынып, 2 жылга айдоочу күбөлүнөн ажыратуу каралууда. Ал эми ылдамдыкты сүйгөн айдоочулар 8 000 сомго чейин айып төлөп калат. Эми биз башка мамлекеттердин баарынан бир карап чыктык. Алардын ушул жол эрежесин бузгандарга тарабына айдырада карата айып пулдардын өлчөмүн карадык. Айлык акыларын карап чыктык. Анан кийин айыл жергесинде жашаган биздин жарандарды, элибизди Бишкек шаарында, мисалы үчүн столицада жашаган элдин шарттарын карап, ошолордун баарын карап туруп, анан бир средний эмесин алдык да, балансын алдык. Айтор жол эрежесин бузгандарга эң минималдуу айып 500 сомдон башталмакчы. Правиланы билбегендер, кыйын болуп айдаганда жаңы машиналар тээп, штрафты бир аз көбөйтсө, нарушение да аз болмок да. Мас болуп эми ишпеш керек, туура. Мас может азаят. Правильно делают, потому что сколько людей гибнет из-за нарушений правил. Мыйзамдагы өзгөрүүлөр мынтип коомчулукка да, милицияга дагы жагып жаткан менен оң рулдуу автоунаага байланыштуу кирип жаткан жаңы жобо талаш жаратчудай. Тагыраагы автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамдын 230-беренесине оң рулдуу унааларды коммерциялык багытта колдонууга тыюу салынып жатат. Башкача айтканда, келе жаткан жылдан баштап оң рулдуу унаа менен такси кызматында иштегендер айып пул гана төлөбөстөн айдоочу күбөлүгүнөн жарым жылга чейин ажырап калышы мүмкүн. Өзүктүрбөй депутаттар баягы 2020 жылга чейин отсрочка кылбады беле. Бирок азыркы талап, азыркы жол болуп аткан жол кырсыгындардын айынан биз айла жоктон ошону кайта жылдырайтып атабыз 2018 жылга чейин. Себеп деген 2020 жылда канча киши өтөт? Мына 6 айды 2017 жылда эгер алып келсек, жалпы катталган жол кырсыгында 32,2% оң жак руль менен качкан транспорттор болот. Бул 836дан ашык болот. 91 киши кайтыш болот. Ал эми мындай кабарды уккан оң рулдуу унаа таксисттери нааразы боло башташыптыр. Такыр каршыбыз. Оң рулдуу машиналар биздин Кыргызстанга киргенден бери Кыргызстандын машинасы автопарк вообще обновился жаңы. Булар жаңы машиналар, соответственно, безопасности намного лучше. Элдин баары ошол машиналарды алып алган. Кайсы жака өткөрөт, кайсы жака алып барат. Бар жок нерсе арзанчылык, даже жол киреде арзан болуп атса, анан чет адам алып алып, ошол машина менен жан сактап атпайбы? 2020 жылга деп постановление болгондо, постановление бар да, эмне өздөрү үчүн өзгөртөбүз. Кыргызстанда 90% оң руль болсо кантип тыюу салат? Анда оң рульду сол рульга алмаштырып беришсин өздөрү мамлекет. Бул жерде правил мына мен, например, 6 жылдан бери менен бир жерин чийип, бир жерин урлап, мен нормально айдап жүрөм. Ошо каттап эле жүрөм. Бул просто шофёрдун өзүнө зависит этет. Правиланы билиш керек, кайсы жерде кандай айдаш керек. Сунушталып жаткан мыйзам долбоордо оң рулдуу автоунаасы бар жай тургундардын каттамына эч ким тыюу салбайт. Бирок такси кызматында иштегендер унааны алмаштырып же рульду оңдон солго ыргытышы керек. Бул мыйзам туура келечекке, бирок азыркы учурда шарттар жок да буну ишке ашырганынчы. Анткени биринчиден 20-жылга чейин узартышкан, анткени машина жок азыр. Анан бунун эң биринчи себебин киргизген себебин айтканын себебин айтышат. Авария көп болуп атат оң машиналар менен депчи. Бирок биз таксиден иштеп жүргөндөн көрүп атабыз, азыркыдан оң руль эмес, биринчиден машиналардын эскиргени проблема болот. Ички иштер министрлиги оң рулдуу автоунааларды коммерциялык багыттан четтетип, жол кырсыгын азайтуу таза коом долбоорунун алкагында аткарыла турган негизги милдеттерден деп, мыйзам кабыл алынбаса, долбоор илгери жылары күмөн экенин эскертүүдө. Өкмөт бул мыйзамдын жыл этегине чейин кабыл алынып, ишке киришине кызыктар болуп жатат.